Teach for All деген эл аралык бир тармактын бөлүгү болобуз. 35 жылдан бери азыр 64 өлкөдө иштеп жатат. Мен дагы өзүм ушундай программаны бүтүрүүчүсүмүн да. Бирок анда Кыргызстанда жок болчу. Мен өзүм Россияда мектепти бүткөм. Мектеп баланы мындай балага зарыл нерсени берсин туурабы? Аябай маанилүү. Кыргызстанда азыр табигый ресурстар уже төмөнүп баратат. Ошон үчүн биз адамдарга мындай человеческий капитал деп коет го, ошого инвестиция кылышыбыз керек. Мугалим болот элем дегендерди сиздер мындай экинчи бир дыханиясын орусча айтканда ачып коет экенсиздер, Мен айтып атам, ал деген жумушчүндөр жакшы деп айтып койсоңуз. Туура да, бизде дагы ошондой. Арбаңыздар, ардактуу агартуучулар, урматтуу замандаштар, ата-энелер, биздин кезектеги подкастыбызга кош келдиңиздер. Адатта биз агартуу билим берүү көйгөйлөрүн көтөрүп, анын чечүү жолдорун сунуштайбыз. Ошондуктан бизди колдоңуздар, лайк басыңыздар, коммент бөлүшүңүздөр. Демек, коомду сиздер менен биз чогуу агартабыз. Тахмин айым, биздин подкастыбызга кош келдиңиз. Өзүңүздү биздин угармандар менен, көрөрмандар менен тааныштырып койсоңуз. Ооба, мен атым Тахмина. Заманбап мугалим программасында мен жаратман мугалимдер деп коебуз. Ошо жаратмандардын куратору болуп иштейм. Анан тандоо процесстерин дагы көзөмөлдөп турам. Бул жаратман мугалим. Бул акыркы ушул бир жылда эле акыркы жылдары мындай агартуучуларды мындай угуп калып жүрөт. Ушул жаратман мугалим деген бул ким? Кандай долбоор? Эмне максатыңыздар бар? Коомчулукка айтып койсоңуз. Рахмат. Өзү бардык эле мугалимдерде жаратманчылык болуш керек деп ишенебиз. Неге биздикилерди жаратман дейбиз? Анткени биринчиден өзү программанын өзгөчөлүгү, бул жерде сөзсүз түрдө педагогикалык билими менен адамдар келбейт, бирок башка кесиптин ээлери да. Мисалы, бизде биринчи набордо эмеден медицинадан келип, биология сабагынан берип калышкан, биздин окутуудан өтүп. Анан бул жерде кандай жаратманчылык деген ошо башка тармактардан келип өзүнүн бир мындай жаңы идеяларын, жаңы пикирлерин алып келип, биринчиден ушул системага. Анан экинчиден өзүнүн предметинен тышкары дагы ар түрдүү долбоорлорду ишке ашырышат, иримдерди ачат, балдар менен мындай аябай тыгыз байланышта иштешет. Эки жыл. Жаратман мугалим бул кайсы университеттин базасында? Токмоктогу МУЦА эл аралык ошо университет биздин өнөктөшүбүз болот. Абдан жакшы. Сиздерди ким каржылайт? Негизги максатыңыздар эмне? Бизде бир чоң демөөрчүбүз жок. Анткени бул ошо жергиликтүү инсандардын эмеси болгон, демилгеси. Бирок ошондой эле башка тармактын жаратмандары дагы, мисалы бизнестен жеке компаниялар болобу же жөн эле жеке инсандар болобу ошентип колдоп турушат. Ал деген өзү билим берүүдө потенциал бар, ошо адамдарга мындай жардам берип, ошол билим берүүнү колдошубуз керек деген бизнестеги адамдар бизди колдоп турушат. Анан биздин максатыбыз өзү жана программа жөнүндө дагы бир эме айтып кетейин. Teach for All деген эл аралык бир тармактын бөлүгү болобуз. Анан бул Teach for All 35 жылдан бери азыр 64 өлкөдө иштеп жатат. Ушу биздикине окшогон программа. Ал ар бир өлкөдө контексти ар түрдүү. Бирок биздин максатыбыз бир баягы ар бир баланын дараметин ачуу. Ошо мектепке киргенде, бөлмөгө киргенде тентек болобу, айрыкча тентек болобу, ошондой балдарды колдоп, кайсы эмеде өнөрлөрү болбосун, ошолорго жардам болуп, мындай гумандуу педагогика аркылуу коопсуз чөйрөнү жаратып, ошо балдар менен кошо балдар үчүн анан ошондой коопсуз чөйрө жаралса гана дарамети чындап ачылат балдар деп ишенебиз. Андан соң анан демек жаратман мугалимди демек бул чет өлкөлүк инвесторлор же болбосо башка бир адамдар келип сырттан келип колдобойт. Демек биздин өзү эле мындай билим берүүнүн потенциалы чоң, билим берүү аркылуу гана өнүгө алабыз деген биздин замандаштарыбыз, бизнесмендер, түшүнгөн адамдар колдоп алат экен да. Туура. Бул абдан сонун долбоор экен. Анан кандай болуп атат? Мисалы үчүн мектептерге кандай жүргүзөсүздөр? Мисалы үчүн алып барасыздар мугалимдерди, кандай кызматташасыздар? Жанагы устат шакирт деген принцип менен иштейт коесуздар,
ооба биз программа жөнүндө айтканда дагы аябай таң калышат да, кандайча педагогикалык билими жок эле келип иштей береби деп. Бизде андай болбойт. Биринчиден алар баары тандоодон өтөт. 4 этаптуу тандоодон. Мисалы, биринчи анкета толтурушат, анан интервью, андан кийин күндүзгү тур деп коебуз. Биз менен бир күн кечке болушат ар кандай тапшырмаларды аткарышып, анан ошодон өтсө жайкы институтка чакырылат. Ошол жайкы институтта азыр болуп атат биздин экинчи наборубуз, окуп атышат Токмок шаарында. Анткени МУЦа ошол жерде жайгашкан. Анан жайкы институтта бир ай аябай интенсивдүү түрдө окуп, ошол педагогика боюнча дагы, анан биз креативдүү экономика, анан билим берүү кесилишинде иштейбиз да, ошол креативдүү экономика менен билим берүүнүн кесилишинде, сонун кененирээк айтсаңыз. Ошол жөнүндө да маалымат бергенге аябай аракет кылабыз, анткени Кыргызстанда азыр баягы табигый ресурстар уже түгөнүп баратат, ошон үчүн биз адамдарга мындай человеческий капитал деп коет го, ошого инвестиция кылышыбыз керек. Ал инвестиция өзү каяктан барат? Бир эле сонун студенттерден эмес, бирок дагы ылдыйраак түшкөнбүз. Ошол мектептерден баштап балдардын ошол дараметин ачабыз дедим го. Ошондо эле колдоп койсок, баягы тентектигин сактап калышса, кийин ошол сонун креативдүү инсандар чоңоюп, кайсы тармакта болбосун өзүнүн сонун салымын кошо алышат деп биз экономикага дагы мынтип эме кылабыз да. Прогноз кылып, ишенип. Ошон үчүн бизде спикерлер бир эле МУЦадан педагогдор эмес, бирок башка, мисалы, бизнестен дагы келишет. Баягы креативдүү индустриялар ассоциациясынын негиздөөчүсү Назгүл Кубакаева айым аябай сонун да түшүндүрүп берет. Азыр өзү ушул заманда кандай көндүмдөр керек болуп атат, мектептерде эмнелерди үйрөтүшүбүз керек, ошондой бир эмелерге дагы үйрөнүшөт. Анан өздөрү үйрөнүп, биринчи жаратмандар, анан балдарга ошентип жайылтат да, мисалы. Өтө сонун. Ушул жаратман мугалим долбоору негизинен өзү. Демек, бакалавр адистигин же болбосо биринчи адистикти башка бир тармакта алса дагы, ушул экинчи магистр катарында болобу, же болбосо экинчи билим берүүсү, билим алуусу бул педагогикалык тармакта болот экен да. Бул аны бүткөндөн кийин, сиздер менен иштегенден кийин алар магистратураны бүткөндөн диплом алышабы, же кандай уланат? Ошону айтсаңыз. Ооба. Ошо жайкы институттан бүтүп, анан сентябрда мектепке чыгышат да. Анан экөөнү тең алып кетишет. Мектепке толук ставкага эле киришет. Бир предметтен сабак беришет, анан ошо менен эле баягы МУЦадан магистратура программасы боюнча 2 жыл иштегенче окушат. Демек, илим менен практиканы айкаштырышат экен да, Ооба, мисалы, бүгүн эмнени окуса, эртең эле дароо эле практикада эме кылса, колдонсо болот. Абдан жакшы. Азыр бүгүнкү күндө эми албетте өкмөт, агартуу министрлиги, ушул коом дагы мындайча айтканда бүгүнкү күндө мугалимдиктин маанилүү экендигин түшүнүп калышты да. Ошол эле мезгилде өзгөчө шаар жерлеринде мындай так илимдердин өкүлдөрү мындай өзгөчө жанагындай STEM предметтер деп коет эмеспизби? Жетпей аткандыгы маалым да. Сиздер ушул STEM предметтерине да басымдуу кыласыздарбы? Ооба, биз эме тандап атканда дагы былтыр баштаганбыз программаны. Ошол жагын дагы аябай ойлонуп, баягы тармактардан, STEM эмелерден кесиптин ээлерин кантип тартып келсек болот ушул системага, билим берүүгө деп ойлонуп, баягы университеттерге дагы презентация кылабыз. Анан өз кесибим менен иштеп, бирок мектепте дагы иштегим келет эле деген дагы инсандар келди да. Ошентип чогулуп атып эле бизде азыр 15 жарымдан көбү да, анткени 27 жаратман былтыр баштаган. Ошодон 15 ошо STEM предметтеринен, мисалы, физика, математика. Демек 50%дан көбү STEM багыттар боюнча кетет экен. Ал эми мисалы үчүн айрым учурда мындай кесип тандоодо азыр эми мындай ааламдашуу орунда мындай кызыктай фактор болуп атат да, мисалы үчүн алган кесиби башка, билими башка, бирок таптакыр башка тармакта иштейт, Демек, кандай бир деңгээлде башка кесиптин ээси болсо дагы, бирок мугалим болот элем дегендерди сиздер мындай экинчи бир дыханиясын орусча айтканда ачып коет экенсиздер, да? Ошондойлор чын эле көп келди. Мен биринчи варианты, мен кичинекейимде аябай мугалим болгум келчү, бирок ата энем башка жакка тапшыртып койгон дегендер келишти. Сиздер бар турбайсыздарбы деп. Же педагогикалык билими барлар деле
ошону бүтүп анан иштеген эмес. мектепке барып иштесе деле бир аз иштеп ал жерде анча колдоо болбойт экен деп кайра кетип калгандар дагы кайра кайтып келишти. Сиздер да сонун колдойт экен, келиңиздер чогуу, мен санаалаштарымды таптым, келдим деп. Ошондойлор да көп болду. Абдан жакшы. Анда биздин угармандарга, көрөрмандарга ушул жаратма мугалим долбооруна, сиздерге мисалы үчүн мектепте иштеп аткан мугалимдер катыша алабы сиздердин долбоорго? Катыша алат. Алар дагы Анда ошол чечип, ошол немесин айтып койсоңуздар, ушул шарттарын айтып койсоңуздар, балким биздин келечекте, болочокто сиздердин ушул жаратма мугалимге катышып, биздин бул дагы баягы билим берүүдө агартууну колдоо, ушул коомдун билим берүү жаатындагы сабатын арттыруу боюнча мындай жакшы аракет экен да. Кимдер катыша алат, качан, каякта жүрөт? Бизде өзү чектөөлөр жок. Мисалы жашына деле карабайбыз. Былтыр биз тандаганда 21 жаштан баштап 46 жашка чейин жаратмандарыбыз бар тандалган. Болгону эле бизде тандоо башталганда кийинки жылы 2026 жылы январда башталат. Сайтыбыз ачылат, ошол жерде катталып, анкетаны толтуруп, ал жерде анкетада дагы аябай кылдаттык менен окуп, анткени бизди мындай кызыктырган суроолор бар да, мисалы өзүнүн мотивациясы жөнүндө, эмне үчүн бизди тандадыңыз, эмнени өзүңүз алып келе аласыз, кандай билбейм, долбоорлорду иш кылып кандай кыялдарыңыз бар. Ошол анкетаны толтурсаңыздар эле болду, эме тандоо процесстери башталат. Анкетадан өтсөңүздөр онлайн баарлашууга чакырыласыздар, андан кийин күндүзгү турга чакырыласыздар. Ошонун баарынан өтсөңүздөр, бизде критерийлер негизги мындай формалдуу десек, бакалавр дипломуна ээ болуш керек. Кандай гана тармактан болбосун. Демек, мугалим педагогикалык адистик болушу шарт эмес. Туура. Андан тышкары биз баягы региондор менен көп иштешебиз да, анткени шаарда көп эле мүмкүнчүлүктөр бар экен. Баягындай кичинекей айыл жергесинде же кичинекей шаарларда деле биз Токмок, мисалы Кара Балтада дагы иштейбиз да. Ал жерде ушундай көп көргөн, көп кылып жүргөн мугалимдерди азыраак көрүп калышат экен да. Анан балдар ошого суусап турат, айрыкча региондорго. Ошон үчүн биз региондо былтыр дагы, быйыл дагы Чүй облусунда иштейбиз. Ошого да даяр болушуңуздар керек, көчүп 2 жыл жашаганга, анан ошол жердеги мектепке иштегенге. Демек, аймактардан ушул Чүй менен иштешип атасыздарбы же башка аймактарда катыша алабы, Кыргызстандын башка аймактары? Азырынча Чүй облусунда. Анткени биз баягы бир чоң демөөрчүбүз жок деп айтып кеттим эле. Бул жерде Чүй облусунда 2 себептен болуп атабыз. Биринчиден, ошо министрлик менен келишим түзүп атканда эң көп мындай каякта жетишсиздик болуп атат. Мугалимдер ошо Чүй облусунда көрсөтүлдү статистика боюнча. Экинчи себеп, бул жерде демөөрчүлөрүбүз дагы өздөрү, биз дагы аларды таптык, алар дагы бизди тапты, ушундай сонун мындай өнөктөштөрүбүз болуп калды да. Бирок биз аябай кыялданып атабыз башка аймактарга чыгуу. Анда коомчулукка кайрылып кетпейлиби? Мисалы үчүн ошол эле Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Талас аймактарында эгерде демөөрчүлөр чыга турган болсо, ошол жердеги эле мисалы үчүн кээ бир тың керектелер болушу мүмкүн. Албетте, мына биз жетекчилер менен көп жолугуп атабыз. Жетекчилер менен көп жолукканда ушул мугалимдердин составы, мугалимдердин чыгармачылык, мугалимдердин мындай жетишпей аткандыгын айтышат. Демек, ошол өзүбүздүн баягы мектептин кадрдык потенциалын күчтөгүсү келсе, демек демөөрчүлөр менен мектеп кызматташып эле сиздер менен иштешсе болот экен да, чогуу, Сөзсүз түрдө. Бизде мектептер да тандалат. Бир эле жаратман мугалимдер эмес. Анткени ошондой креативдүү, башка мындай англисче thinking out of the box дейт го, ошондой адамдар келет да көбүнчө. Шаблондуу ойлонуудан чыгуу, Ошондой адамдар барса, бирок ошондо кабыл алыш керек да директорлор. Көбүнчөсү кабыл алышпайт. Ошон үчүн биз директорлор менен дагы, мугалимдер жамааты менен дагы сүйлөшөбүз. Сиздер даярсыздарбы? Мындай аралашып кете алабы биздикилер? Көчө эле биз өткөн жумада Ошко барсак, бир жаратман мугалим бар экен, мындай абдан тың мугалим дейт. Агай дейт, мен дейт интерактивдүү сабактарды өтөм дейт. Интерактивдүү сабактарды өткөн мезгилде дейт, класста кичине ызы чуу болуп турат дейт, балдар кичине шум көтөрүлүп турат дейт. Ошол мезгилде дейт, завуштар келип, директор келип бизди тыйгануучулар бар дейт. Мен айтып атам, ал деген жумушчүндөр, жакшы деп айтып койсоңуз. Туура да, бизде да ошондой учурлар болду. Биздин жаратмандар келип сабак өтүп атышат. Баягы топ менен дагы иштешет да балдарды. Албетте. Ошентип иштеп атканда анан булар эмнеге мындай отурушат? Эмнеге сүйлөп атышат? Тынч отуруш керек деген дагы биринчи чочуп атышты. Азыр
Демек Бөлүп башташ. жаратма мугалим долбоору болочокто демек мугалимдерден да көп бүгүнкү күндө жетекчилер менен иштедөө маанилүү экен да. Себеп Ооба. дегенде жетекчилер эгерде мугалимди, чыгармачыл мугалимди, жаратма мугалимди аңдай албаса, өнүгүү азыраак да болот, туурабы? Ооба. Биз өзү мындай коллективное лидерство деп коебуз да. Ошондо жаратмандар дагы эми 27 деген чын эле аз эле көрүнөт. Албетте. Бирок бул 27 аябай тандалган ошо чындап лидерлердин эмеси да, жамааты. Анан булар 2 жыл өткөндөн кийин деле билим берүүдө көбүнчөсү калат, өзү статистика боюнча башка өлкөлөрдү дагы карасак. Билим берүүдө калабы же мисалы өздөрү бизнеске кайтып келеби, бирок ошо бизнеске кайтып келсе дагы өзү мектептерде эмне болуп атканын түшүнүгү бар да. Анан ошентип башка бизнесте кайра тартып келиши мүмкүн. Жүрүңүздөр билим берүүгө дагы эме кылалы. Биз дагы салым кошолу деп. Тахмин айым, бул жерде дагы тактап кое турган нерсе, мисалы үчүн эртең эле мугалимдер, коомчулук мындай кызыгышы мүмкүн да. Анан сиздер эми баягы башка тармактан келди, мектепке келем деп атат. Эми кошумча мамлекеттен чыккарымдай айлык төлөйсүздөрбү, айлык акы төлөйсүздөрбү, кандай колдоо бар? Ошол жагын да айтып кетсеңиз, себеп дегенде коомчулук кызыгышы мүмкүн да. Ооба, бизде түрдүү колдоо бар жаратмандарда. Биринчиден ошо чын эле финансы жактан стипендиябыз бар. Анткени бизде Чүй облусуна келгенде баягы айлык акысы ар кандай болот экен, бирок мындайынан алганда 15 миңден 25 миңге чейин аябай стажы көп болсо. Эң 25 миң бул жаңы келген мугалим үчүн пеке. Анан биздин жаратмандар дагы өзү шаардан көчүп барышат 2 жылга. Ошого дагы компенсация болсун деп биз эки түрдүү мындай стипендия беребиз. Бирөөсү 25 миң айына, ошол айлык акысына кошумча келип айыл өкмөтү же директор өзү мындай акысыз эле турак жай берилсе, турак жай берилбесе андан дагы көбүрөөк колдоо. Ал экинчи категория стипендия. Демек урматтуу мугалимдер, көрдүңүздөрбү? Демек чыгармачылык менен иштеп, өзүмдүн баягы мындай чеберчилигимди арттырабыз десеңиздер, дээрлик мамлекет берген акчадан 2 эсе акча алат экенсиздер да. Эгерде квартира жана турак жай маселеси чечилбесе, дагы кошумча дагы колдоолор болот экен. Бул абдан колдоо да, туурабы? Мугалимдер үчүн абдан бир жакшы эле колдоо болот. Аябай зарыл, анткени мындай базовый баягы муктаждык мугалимдердики жабылбаса, анда каякта креативдүү эмелерди, ыкмаларды мына сөзүңүзгө аралжы Тахмин айым, биз ошол өткөндө көбүрөөк мындай мугалимдердин чыгармачылык иштөөсүн мындай биздин ошол мурунку спикерлерибиз айткан мезгилде кээ бир учурларда ушундай бир көп комментарийлер болду. Мугалим каяка эмнеге жетишмек эле? Биз чарбабыз бар дейт. Көпчүлүк учурда өзгөчө айыл жеринде, шаар жеринде деле мугалимдердин бир чет түшүнсө болот да. Анткени алар айтышат, мисалы үчүн биздин мектептен алган 15-20 миң сомубуз жетпей атат. Ошондон сабак берип коюп биз башка иштер менен элек болобуз. Мисалы үчүн айыл жеринде чарба деп атат да. Демек биз мугалимдер өзүбүздү жеке өстүрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз аз деп атат да. Кандай карайсыз буга? Ооба, кошулам, бирок бул дагы аябай жугуштуу болот экен. Биздин жаратмандар келгенде мынтип биринчи чочуп атышты, эмне кылып атышат, балдар эмнеге мындай болуп атышат деп. Бирок өздөрү көрүп дагы, биз дагы кылып көрөлүчү деп баягы позиция жертвадан кичине чыга башташты да. Бизде деле өзү ааламдын центри бизде деле болушу мүмкүн турбайбы? Өзүбүз баштасак деле, ушундай кылсак деле болот экен деген ишеним кичине келип атат. Анан бул жерде бир эле жаратмандар келип баарын үйрөтүп кетпейт да, алар дагы биздин жаратмандарды көп нерсеге үйрөтүп атышат. Демек жаратмандар дагы ошол мезгилде өз мезгилинде мектепте дагы мындай ар кандай ыкмалар менен иштейт. Бүгүнкү күндө эми Кудайга шүгүр, мына 30 жылдан бери, 35 жылдан бери бүгүнкү күндө аябай чоң долбоорлор иштеди Кыргызстанда. Абдан көп долбоорлор иштеди. Бүгүнкү күндө мугалимдер дээрлик мындай интерактивдүү окуу усулдарын, мисалы үчүн бүгүнкү күндө формативдик баалоо дейбиз, толгонто койгондой бир ыкмаларды өздөштүрүп калышты. Демек алар менен дагы кызматташканга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Анан бул жерде дагы мындай системалуу түрдө да, мисалы биздин жаратмандар 2 жылга келет. Ооба, 2 жылдан кийин кетет. Кээ бирлер калам деп айтышы мүмкүн, анда дагы сонун болот. Бирок алар кеткенде деле жаңы жаратмандар келип, кайра эле ошол команданы толуктап калышат. Анан мындай ошолордун ыкмалары мектепте калат. Жергиликтүү мугалимдер дагы өздөрү алып калышат. Анан балдар дагы ошондой эмелерди көрүп калышат да. Ошондо 2 жылга келсе деле, бирок ошондо из калтырат деп азыр уже көрүп атабыз. Анан ишенебиз, кийин дагы ошондой болот. Мен ушул биздин көрүүчүлөргө кайрылып кетет Тахмина. Балким бул долбоор мындай Кыргызстандын
деңгээлинде Кыргызстандын алкагында ишке аша турган долбоор экен да. Ошондуктан биринчиден ошо сайттарыбызды өзүңүздөр тууралуу маалыматтарды жайгаштырып коелу биздин каналыбызга. Андан тышкары өтө маанилүү жагы, демек аймактардан дагы бизнесмендер, мугалимдер, өзгөчө мектептин жетекчилери жанагындай өсөбүз, өнүгөбүз, мектебибиз өнүгөбүз дегенде бүгүнкү күндө мына ар кандай жанагы эл аралык конкурстар болобу, жалпы республикалык тестилөөдө мугалимдер, мисалы үчүн мектептин көрсөткүчтөрү абдан маанилүү болуп атат, Демек ушундай шартта, демек ушул жаратма мугалим долбоору менен кызматташкысы келген мисалы үчүн аймактагы бизнесмендер, мектептин жетекчилери, мугалимдер, жаратмандар сиздерге каяка кайрылат? Ушуну айтсаңыз, телефондоруңузду, сайттарыңызды айтып койсоңуздар. Ооба, бизде соц тармактар дагы бар, сайтыбыз дагы бар. Teach for Кыргызстан же Заманбап мугалим деп азыр жазса уже тапсаңыздар болот. Ошол жерде баардык шилтемелер бар. Андан тышкары шилтемелерди биздин өзүбүздүн подкастыбыздын астына жаза кетебиз. Ошол жерде дагы кененирээк маалымат бар, өзү кандай шарттар, кимдер катышса болот, биздин өнөктөш мектептерибиз каякта. Анан келгенде ушу 1 жыл өттү. 1 жылда өзү кандай долбоорлор болду, анын көбүн деле көрсөтө алган жокпуз, бирок кайсы долбоорлор эмне кылсам болот, бир жолу даже эмеде Орловка шаарына Чуйский камерный оркестр келип кеткен, мектепте коридордо концерт коюп кетишкен. Ошондой долбоорлор дагы көрсөңүздөр болот, өзү эмне болуп атат, кандай жаратмандар, баардык маалымат ошол жерде болот. Сиздин өзүңүздүн мугалимдик тажрыйбаңыз барбы? Бар. Мен дагы өзүм ушундай программанын бүтүрүүчүсүмүн да. Бирок анда Кыргызстанда жок болчу. Мен өзүм Россияда мектепти бүткөм. Анан ошол мектепти бүтүп, университетти дагы ошол жерде бүтүп, өзүм котормочумун кесибим боюнча. Кайсы тилде? Англис тили. Анан университетти бүтүп атканда Учитель для России деген программа бар экенин угуп, эмесин кызыктуу болуп атат деп, ошо сайтына кирип, ошол жерде эле калып калгам, тапшырып эле. Анан мен дагы Ростовдо жашачумун, 1200 километр мен дагы көчүп башка регионго. Ошол жерде айылда эмеден англис тилинен сабак бергем. Ал жер 2018 мен тапшырган болчумун. Ошондо ушу долбоорго 7 жыл болуп калды. Абдан жакшы. Тахмин айым Орусияда мектепти бүтүп, университетти бүтсө дагы кыргызча таза сүйлөгөндүгү, анан азыркы күндө Орусияга калып калбай биздин өлкөгө келип туруп салым кошуп, биздин мугалимдердин мындай өнүгүүсүнө салым кошуп атканыңызга сизге алкыш, терең ыраазычылык билдиребиз. Бизде да өзү ошондой максат коебуз, мындай бир кичинекей кыялыбыз бар. Башка өлкөлөрдөн дагы бизде сонун өзү студенттер дагы бар, жаш адистер дагы бар. Кыргызстанга келгиси келип, бирок эмнеге барам, жумуш табамбы деп мындай ойлонуп жүргөндөр дагы бар экен да, чын эле. Өзү ошондой жаратмандар дагы бар бизде. Былтыр ошо Орусиядан келип, ким эле дефектолог, логопед өзү. Бул абдан зарыл кесип бизде. Мен жумуш табамбы деп ойлонуп жүрүп, каяка барам деп, анан бизге келди. Ошо, всё, өзүм коомчулугумду таптым. Эми Кыргызстанда калдым деген. Ошон үчүн сиздер дагы угуп жатсаңыздар, каякта болбосоңуздар дагы биз сиздерди күтөбүз, аябай. Демек, чыгармачылык менен иштейин деп өсөм, өнүгөм деген мугалимдер бүгүнкү күндө Заманбап мугалим, жаратма мугалим долбооруна келип катышса, сиздер менен кызматташса болот экен, Дагы коомчулукка айтайын деген оюңуз барбы? Дагы мен кандай суроолорду бербей койдум? Коомчулукка мындай кайрылып калалы, себеп дегенде бул абдан бир келечектүү коомго абдан керек долбоор экен, ошондуктан сизге эркин микрофон. Бизде өзү ошол чоң бир максатыбыз Кыргызстандын экономикасы өнүгүп кетсин деген мындай кыялыбыз бар. Анан биз билим берүү аркылуу ошол долбоорду кылып атабыз, ушул программаны баштадык. Анткени балдарга аябай чоң ишеним бар. Ошолор кыла алат, дарамети чоң болгону эле мектепте ушундай коопсуз чөйрөнү жаратып, ошондой чоңдор болсо, байкап ошол балдарды тартып алып, айрыкча региондордон. Анан баягы биз азыр 21 кылымдын жөндөмдөрү деп көп айтабыз да, жаратмандарга дагы, анан балдарга дагы ошону берели. Ушул мектепте окуганы өзү пайдалуу болсун, чындап. Мектепти бүткөндө чындап ошол азыркы заманга даяр болуп. Мектеп баланы мындай балага зарыл нерсени берсин туурабы? Бул аябай маанилүү. Ооба.
ошол мектептен эле башталсын, университеттен эмес, же кээ бирлер университетти бүтүп дагы даже ай мен даяр эмес турбаймынбы, мен өзүм эми ушуларды үйрөнүшүм керек деген дагы учурлар көп да. Ошон үчүн ошондой азыраак болсун деп дагы биз аябай атайын мектептерге барганбыз. 5-класстан 9-класска чейин көп иштешебиз. Ошон үчүн бизди көрүп аткан, угуп аткан адамдар азыр ушундай жүрөгүндө мындай солк этсе, мен дагы ушул билим берүү системасы аркылуу мен дагы салым кошкум келет, же мен дагы мугалим болгум келди эле, же мен дагы Кыргызстандын келечегин аябай сонун жарык көргүм келет деген болсо, сиздерди аябай күтөбүз. Жанагы шарттар боюнча айтып кеткем. Сиздерге дагы чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биздин көрүүчүлөр, агартуучулар, ата-энелер, деле жигердүү коомчулук. Демек биз билим берүүнү чогуу биргеликте көтөрүп алат экенбиз. Биз менен бирге болгоңуздар үчүн чоң рахмат. Биздин подкастыбызды, видеобузду бөлүшүңүздөр, лайк коюңуздар, коммент жазыңыздар. Биз баардыгыбыз бирге чогуу билим берүүнү өнүктүрөбүз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Саламатта калыңыздар.